Ош шаарына ичүүчү таза сууну үзгүлтүксүз берүү үчүн атайын долбоор мындан 2 жыл мурун иштелип чыккан. Анда Данги участкасынын Акбура дарыясынын нугун буруу менен Озгур айылындагы платина суу алуучу тосмосуна чейин узундугу 2,5 чакырымга жакын, диаметри 1000 мм болгон 2 катар суу түтүгүн куруу боюнча долбоор даярдалган болчу. На жерде уже вода отстаивается здесь. Долбоор менен Ош шаарынын милдетин аткаруучусу Алмаз Мамбетов таанышып чыкты. Анда суу түтүгүн курууга ылайыкташкан жеринен көрүп, тиешелүү кызматтар менен талкууга алышты. Biz ошого карабай, ошо проект жасап, экинчи вариант. Буга чейин келтирилген кемчиликтерди жоюу, шаарды үзгүлтүксүз таза суу менен камсыздоо үчүн учурда бир катар долбоорлор сунушталууда. Негизинен дарыянын ылайланышы, суу өткөрүүчү платинага чейинки сел каналдардан түшкөн ылай суу башкы маселе болууда дешет адистер. Аны жоюу үчүн Папан суу сактагычындагы Данги аркылуу 3800 метр аралыкка түтүк аркылуу суу тартылып, жашоочуларды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо долбоору буга чейин да ишкерлер тарабынан сунушталып келген эле. Мына жерге платина куруп атабыз, 44 метр узундугу. Сууну тособуз, ал мына жерге мындай көл болуп эмне болот, ошонун үстүнөн суу алып кетебиз. 2 отстойнигибиз бар. Ага дагы суулар отстаивать этилет. Анан шаарга ушу таза суу поступление болот деген ойдомун. Ошо эми мындан бияка эгер ушул чындап эле ишке ашып, стройка жүрүп кала турган болсо, таза суу ичип калсак керек. Долбоор менен таанышкан кала башчысынын милдетин аткаруучу эми Борбор калаадан атайын адистерди чакырганын жана алар менен макулдашууларда жүргүзүлөрүн билдирди. Эгер талапка туура келсе, анда каражат табуу көйгөй жаралбастыгын билдирди. Башкысы шаардыктар үзгүлтүксүз суу менен камсыз болушу керек. Эми акча бул жерде каражат, даже каражатта эмес маселе. Каражат бул чечилет. Бул жерде ошол каражатты туура үнөмдөш керек. Туура расходун туура мындай салыш керек да, ошол акчаны салып алып, кайра эле ушундай проблема болгон болбош керек. Мен өзүм мына бүгүн эртең менен күбө болдум. Ушул эртең менен турганда суу маселеси, мен жашап аткан үйдө дагы ушул суу маселеси, суу жок болуп калды. Поэтому муну мен абдан түшүнүп атам. Элге дагы кандай мындай ыңгайсыз жарандарды алып келип атканына. Ошон үчүн муну тез жана туура чечишибиз керек. Айтсак, Ош шаарынын үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу долбоору буга чейин иштеп, ага $1,5 миллион каражат сарпталып, бирок долбоор максатына жеткен эмес. Мындай кемчиликтерди кайталабай, жаңы долбоор аркылуу таза суу тартуу жолдору каралат. Эске салсак, Ош шаарында 250 миңден ашуун суу керектүүчүлөр бар. Алар күн сайын 210 миң куб суу колдонот. А эта сторона у них там уже есть. Андан сырткары кала башчысынын милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов Ош шаарындагы дагы бир катар ири долбоорлор менен таанышты. Анда Акбура жээгин бекемдөөдөгү жана Салива көчөсүндөгү жаңы башталган долбоорлордун курулуш иштерин көрүп чыкты. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.